Ырчы Анжелика карантин аяктары менен ресторан менен спа салон ачат. Эстрада ырчысы Анжелика карантин менен өзгөчө абал аяктары менен ресторан жана спа салонун ача турганын жарыялады. Буйруса карантин бүтөрү менен туулган күнүмө карата ресторан менен спа салонун ачып жатам. Ал жерде косметиканын түрү сатылат. Өзүм ар жума сайын бекер тренинг жана мастер-класс өтөм. Аракетчил айымдарга ар дайым эшик ачык, деп жазды ал. Эске салсак, Кыргызстандын бир катар аймактарында 30 апрелге чейин өзгөчө абал улантылып, карантин режими киргизилген. Мындай аракеттердин бардыгы коронавирус илдетин алдын алуу жана анын жайылышына жол бербөө үчүн жасалууда. Бишкек шаарында дагы ири соода көңүл ачуучу жайлар ишин токтоткон. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи. Көзүн май баскан Самара Каримовага мыйзам жокпу. Бул тууралуу Марат Канатов аттуу жигит өзүнүн жеке Facebook баракчасына жазды. Самара Каримова жана анын үй бүлөсү карантинге байланыштуу Лейлек районунун көтөрмө участкасында жайгашкан карантиндик посттон постко күзөтүп турган кызматкерлерге баш бербей, өзүнүн катраң айылына кирип кетти. Мыйзам жалланган карапайым адамдарга иштейби? Эмнеге көзүң май баскан Самара Каримова обсервацияга жатпайт? Ага мыйзам жокпу? Штаб каякты карап отурасыңар? Айрым бир маалыматтарга караганда уруксаты Лейлек акими Баймурат Бекмуратов бериптир. Коомчулук мындай учурда кайдыгер карабайлы. Вирус оюнчук эмес. Дүйнө өлкөлөрү алапайын таппай отурат азыркы учурда. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи.